Саламатсыздарбы, урматтуу Тараза ТВ каналынын көрүүчүлөрү жана ошондой эле Каракөл шаарынын тургундары. Бүгүн 1 апрель президентибиздин жардыгы менен бир адамдан бир көчөт акциясы уланууда. Каракөл шаарынын мэри Балташев Алмаз байкебиз баш болуп, жана ошондой эле Каракөл шаарындагы ишканалар биригип көчөт отургузуп жаткан учурубуз. Келиңиздер, анда сиздерди мындай жакшы жаңылык менен кененирээк тааныштырайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары, урматтуу коноктору. Бүгүн 1 апрель 2022 жылы баарыңыздарга белгилүү болгондой Каракөлдүн 60 жылдык юбилейине арналган бир жарандан бир көчөттөн акцияны колдоо максатында Каракөлдө бардык мекеме ишканалардын жетекчилери менен биргеликте көчөт отургузуу иш-чаралары уюштурулду. Ошол иш-чарага бүт мекеменин жетекчилери активдүү катышып, отургузуп, жакшы маанайда иш алып барып жатабыз. Баарыңыздар мына күбө болдуңуздар, бүгүн парковыйдын айланасына бүт арчаларды отургузуп атабыз. Эртең дагы көчөт келет, аларды дагы отургузуп, ушул Каракөлүбүздү жалпы жашылдандыруу максатында иш алып барып жатабыз. Учурдан пайдаланып, элге кайрылып кетет элем. Урматтуу тургундар, урматтуу жертештер, баарыңыздар ушу акцияны колдоп, активдүү катышып, бир жарандан бир көчөт акциясын колдоп, айтылган жерлерге тигип берсеңиздер. Анан көп элде маселе жаралып атат, кайсыл жерге тигебиз деп, кайсыл жерди аныктайбыз деп, бүт жерлер аныкталган, тигүү орундары даярдалган. УМСК же мэриянын ушул жашылдандыруу боюнча адистерине келсеңиздер, бүт сиздерге жерлерди көрсөтүп беришет. Чоң рахмат. Баарыңыздарды активдүү катышат деген ишеничтемин. Ассаламу алейкум, урматтуу шаар тургундары, урматтуу биздин шаарыбыздын коноктору. Мына бүгүн президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жашыл мурас деп көтөргөн ошол бизге койгон тапшырмасынын алкагында бүгүнкү күндө Каракөл шаарында көчөт отургузуп жатабыз. Бир нече көчөттөрдүн түрүн алганбыз. Бул Тяньшан эли, Аккайың, Тоя жана башка жемиштүү көчөттөр. Жемиштүү көчөттөрдү биз бала бакчаларга жана мектептердин королоруна отургузуп атабыз. Ал эми башка декоративный бардык ушу шаарга көрк берүүчү көчөттөрдү шаарыбыздын паркына жана башка жерлерге отургузуп атабыз. Кудай буйруса, бул жашыл шаар, бул эң жакшы жашаан болот. Урматтуу Каракөл шаарынын тургундары, урматтуу мал кармоочулар, сиздерге өзгөчө кайрылуум бар. Бул келген акча, каражат, бул жалпы элдин акчасы, бул бюджетный средствага келип атат. Ошондой эле бир жарандан бир көчөт деп, жарандарыбыз көчөт көтөрүп келген көчөттөр бар. Ошол себептен малдарды карасаңыздар, малдар жеп койсо, сиздерге билинбегени менен бизге аябай чоң жоготууга барып атабыз. Ошол себептен бүгүнкү күндөн тарта эскертүүлөр жүрүп атат буга чейин дагы. Малдарды карасаңыздар, биз шаардык мэрия атайын бир жобо иштеп чыгып, шаардык кеңешке сунуштоо алдында турабыз. Эгер мындан кийин дагы мал келип көчөттү жеген фактылар болсо, мал шаарды аралаган фактылар болсо, биз эскертүүсүз мөрөк фондуна өткөрүп берүү боюнча жоболорду иштеп чыгып атабыз. Ошол себептен урматтуу жарандар, өзүңүздөр сак болсоңуздар, малды караңыздар, малды баккандан кийин караш керек. Ошол мал жеген көчөттү биз адамдар сындырып кеткен малдын ээси атайлап жууп кеткен катары кабыл алабыз. Ошол себептен бизди колдоп бериңиздер, урматтуу жарандар. Бир жарандан бир көчөт деген акциябыз уланат. Ар бириңиздерден жүрөгүңүздөрдөн чыгарып бирден көчөт алып койсоңуздар, биз отургуза турган жерлерин аныктап беребиз. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу Каракөл шаарынын тургундары. Бүгүн мынакей жакшы саамалык. Бир адамдан бир көчөт алкагында иш-чара болуп жатат. Көрктөндүрүү
мынакей бул президентибиздин указына жарлыгына ылайык баарыбыз ушу көрктөндүрүүгө шаарыбыздын ушундай көркүп өсүшүнө баарыбыз жакшы тилектер менен көчөт тигип жатабыз. Бирок мындан ары мындай арча эмес, мындай жакшы мөмө бере турган бактарактар тиккенге аракет жасайлы. Мунун артынан дагы бала чакабыз, неберелер, чөбөрөлөр кийин жетилгенде ошол мөмөлөрүн жей тургандай бир келечекке из калтыра тургандай аракет жасайлы деп турабыз. Кудай кааласа, урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары, сиздер да кайдыгер карабай өзүңүздөрдүн айланаңыздарды, өзүңүздөргө караштуу огороддоруңуздарга ушундай көчөттөрдү тигип, аракет кылып, баардыгыбыз ушундай жаз жарыш мынакей бүгүндөн баштап күн ачык, жакшы күндөрдө жакшы ийгиликтердин аркасында аракет жасай берели. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, бүгүн арапа күн, баардыгыбыздын да кечирише турган күн. Ошон үчүн баардыгыңыздардан кечирим сурайм. Капа кылган болсом, кимди бир катуураак сөз айтып койгон болсом, кечирим сурайм. Мындан ары жакшылыкта, жакшы нерселерди, ийгиликтердин аркасынан биз Кара Көл шаары бөлөк район шаарларга үлгүлүү шаарлардан болгонго аракет жасайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы күндөрдү жолугушкан Кудай таалам насип кылсын. Assalamu alaikum урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Мынакей бүгүн 1 апрель. Жалпыңыздардын биринчиден кирип келген арапа күнүңүздөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аллах таала мынакей уктай буюрса баарыбыз ниет кылып атабыз. 30 күн орозо кармайбыз деп, ошол орозобузду кабыл кылсын. Аллах таала 1 жыл бою кетирген күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ал эми бул жерде азыр Кара Көлдө бир сонун иш чара өтүп атат. Ал иш чара президентибиздин Жашыл мурас деген атайын жарлыгынын негизинде шаарыбызды көктөндүрүү максатында бир сонун азыр туялар отургузуп аткан чагы. Мен дагы сиздерге ушул учурдан пайдаланып бир кайрылай кете турган сөзүм бар эле, урматтуу шаардын тургундары. Ушул Жашыл мурасты эми жеке эле бир кишиге же 2 кишиге эле ыйгарып койбой, сен карайсың, сен жашылдандырасың дебей, жалпы ушу шаарыбыз үчүн, шаарыбыздын көркү үчүн күрөшөлү баардыгыбыз. Ушул жерге мына келе жаткан малдарды жок деген ошолорду айдап коелу, жетирбегенге аракет кылайлы. Анча-мынча курап бараткан болсо ошого суу куюп болсо дагы эми орозо келип атпайбы, баарыбыз соопко жетишкенге аракет кылалы. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, сахих хадис. Кимде-ким бир бак отургуза турган болсо, ошол бак эгер көктөп мөмө бере турган болсо, же болбосо бир жалбырак байлай турган болсо, ар бир жалбырагы ал инсан үчүн истифар айтат дейт. Андыктан келиңиздер, жалпыңыздарды шаарыбыздын көркүнө чакырам.